Улантабыз урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу кутмандуу таңыңыздар менен биздин студиябыздын өзгөчө коноктору бар. Тааныштыра алайын. Өзгөчө сулуу айымдар болгону да кыргыздын улуттук кийимдерин кийип келген абдан бир көрүктүү айымдар десек да болот. Пери Этно ишканасынын жетекчиси Перизат эжекебиз, Перизат Тойчубекова жана ошондой эле бизде дизайнер ушул Пери Этнонун азыр айтам Айгерим Бактиярова эжекебиз жана ошондой эле модель кыздар Алия жана Бегимай бизде конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Кутмандуу менен баарыңыздарга. Абдан кооз көйнөктөр Перизат эже. Анан канча болду ушундай улуттук кийимдерди чыгарып атканыңызга? Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу биз эми башында ишканабызды кызга сеп жасап баштаганбыз. Анан кийин баягы кызга сеп жасап атып, ошо айымдарга эмне керек? Биз улуттук стилде иштейбиз. Этно деп баягы ишканабыздын аты айтып тургандай, улуттук этника, курак, оюларды унутта калтырбай элибизге жайылтуу негизги максатыбыз болчу. Анан ошо сепке кошуп улуттук кийимдерди тигип баштаганбыз. Алгач ошо кыз узатууга көйнөктөр тигип баштадык. Анан баягы кыздар күйгө тийгенден кийин төрөп түшкөндөн кийин белдемчи белек кылат да, эмесичи. Анан белдемчини коштук, анан ушинтип эле уланып кетти да. Кыргыз айымдарына тиешелүү болгон баягы үрп адаттардын, каада салттарга тиешелүү болгон бардык нерселерди жасайт турбайсыздарбы, демек? Кызга сеп, ошондой эле үлпөт тойго баягы көйнөктөрдү. Бул жакта биздин дизайнер Айгерим эжебиз көйнөктөр тууралуу айтып бериңизчи. Өзүңүздүн көйнөгүңүздөн баштап, Мендеги көйнөк бул сарафан көйнөк деп айтылат. Сиздин колуңуздан жаралдыбы бул көйнөктөр? Ооба, албетте. Биз буну этникалык түрдө өзгөчөлөтүп жасадык. Анткени мурда буга чейин улуттук оюларга басым кылсак, мында жөнөкөй эле фасондорун этнический кылып алып, жана кездемеси пун бархыт деп аталат. Түзүлүштөрү абдан кенен. Биздин илгерки апаларыбыз кийгендей фасондорду алдык. Бул экинчи фасондо өңү дагы аябай жашыл, назиктикти белгиси. Кездемеси тоже пун бархыт деп аталат. Абдан жеңил жана дагы жаш кыздарга арналып жасалган да. Экинчи бул чапан деп аталат. Бурулуп көрсөтүп койсоңуз болот. Артын, алдын, капталын. Бул жаш бийкештер үчүн жасалган. Бийкештер үчүн. Буну биз фасондорду түзүп атканда дайыма карайбыз, ар бир адамга фигурасына жарашыктуу болуш керек деп. Бул жакта ортодон кеткен сызык линия адамды узунураак көрсөтөт. Боюн узун көрсөтөт. Боюн узун көрсөтөт. Жана экинчи модельде бул чапан деп айтылат. Этнический принттер менен жасалган кездемеси. Буну көбүнчө накид кылып эле үстүнөн кийип жүрсө болот. Ичиндеги көйнөгү биз накидкага басым жасап, көйнөгүн жөнөкөй кылып жасаганбыз. Андай кечелерге бизде азыр тойлор көп болот эмеспи? Тойлорго кийип барганга болот турбайбы? Жаш. Дал ушул идея каяктан келди сизге? Башын угуп калыптырбыз, кызга сеп даярдаган атайын ушундай ишкана болот. Анан Моделдер көп да азыр. Билбейм, мен үчүн баягы жаңылык эле болуп атат. Балким көп болушу мүмкүн, бирок сизге каяктан келди? Кызга сеп даярдоону кантип баштадыңыз эже? Жок, өзүм мен баягы апамдан алып калгам бул ишти. Анан кийин апамдын чеберчилигинен кичине жаштайыман эле үйрөнүп атып, анан чоңойгондо жүрөккө жакын жумушка болбой эле тартылып эле, анан кийин башында ушу тааныштарга эле тигип баштадым да. Төшөк тиктим туугандарга. Анан ошо пано деп коет, кичинекей килемче туш кийистерди тигип жүрдүм. Анан ошентип атып эле уланып кетти да. Анан биринчи эле болуп ошо ойлодум да, ошо этажда турган көп кабаттуу үйлөрдө тургандарга баягы үйдө ыңгайсыз да. Анан бул деген кебези менен иштейт, чаңыйт. Анан ошондуктан биринчи эле ошо жүн туткуч машинка сатып алгам. Ошолордун баягы эски төшөктөрүн жаңыртып эле ошондон башталды. Анан эле элдерге ишибиз жага баштады. Кызга сеп жасай баштадык. Сиздер ушул кыздарга сет даярдаганда баягы бардык материалдарын, бардык керектүү каражаттарды өзүңүздөр сатып алып анан даярдайсыздарбы, же болбосо ошондой алып келип берсе анан даярдап бересиздерби? Биз андай да мындай да кыла беребиз, бирок көбүнчөсү баягы биз өзү баягы кичине жаңылык киргизгенге аракет кылып, өзүбүз дизайн ойлоп табып, өзүбүз жасаганга аракет кылабыз да. Өзүңүздөр мына бул жерде көрүп турган ушу кичине иштерибизден ала келгем. Бул ушу жаңы жасалган
ишибиз бул бейиш кушу деп коет экен, павлин да, мындайча айтканда. Ушул жаңы буну баарын комплект кылып чыгарабыз да, төшөк, жоркандар. Мунун баарын колго тийип чыгасыздар ар бирин. Ооба. Бир кыздын себеби канча убакытта бүтөт? Анан акчасы канча болот? Эми баягы азыр мындай чектөө жок да, ар ким ар кандай берет септечи. Бирөөлөр баягы жеңе төшөк деп коет, 1 сериясын берет, бирөөлөр сразу эле канча серия, 5-6 сериясын берет. Албетте баягы бизде болбой эле өрөөндөрдө кичине айырмаланып турат да. Түштүк жакта көбүрөөк беришет, төшөккө басым жасашат, анан эми бир 10 миңден башталат өзү. Анан ар жагы башталып, аягы кайсыдан бүтөт? Эми аягы билбейм, бир 60-70 миңге чейин алгандар болот да. Бул бир эле төшөк, журкан, килеми, Акмарал, сен сурап ал. Жок. Биз эми мындай да, баягы септеген энеден кызга берилүүчү, өмүрүндө бир жолу берилүүчү оокат да, анан ага сапатына баа бердик да. Кыз өмүр бою колдоно тургандай кылып. Бул жерде көрүп атканыңыздар дагы вот кыргыздын курактары, бул чий курак деп коет. Бул эң татаал курактын бири турна курак деп коет. Өзүңүз курайсыз. Сиз куракчы дагысыз демек. Демек бул ишканада кыздарга септи сиз даярдасаңыз, көйнөктөрдү Айгерим айым тигет турбайбы? Ооба, ошондой. Бул жерде баягы баары биргелешип деген сыяктуу да. Айгерим эже, ушул этно стилде канча көйнөк колуңуздан жаралды? Билбейм, эң баягы кымбат көйнөгүңүз кайсыл болду? Белгилүү адамдарга тигип бердиңизби? Ошол боюнча айтып бериңизчи. Биздин иштегенибизге 2 жылдан ашып калды. 2 жылдан бери сезон боюнча жаңы коллекциялар жасап турабыз. Жайкысын, жазында, күзүндө көптөгөн эле коллекциялар жасап жатабыз. Азыркы учурда атактуулардан, ырчы айымдардан дагы келет. Бирок биз көбүнчө улуттук болгондуктан бизде улуттук ырларды ырдаган айымдар келет да. Жана бул коллекцияларды биз көбүнчө жаш кыздарга арнап жасагандыктан көбүнчө жаш ырчылар келет да. Улумундан дагы эжелер келет, бирок санаалуу азыркы учурда. Негизи өзүңүз ушул көйнөктөрдү тигүүдө канча жылдык тажрыйбаңыз бар? Канча жылдан бери ушул менен элек болосуз? Мен өзүм Кыргыз мамлекеттик техникалык университетин жеңил өнөр жай тармагын бүтүргөм. Бүтүргөнүмө 2 жылдын жүзү болду. 2 жылдан бери чогуу иштешип келебиз. 2 жылдык тажрыйбам бар десем болот. Жакшы. Перизат эже, айтсаңыз, өзүңүз дагы өзүңүз тиккен, өзүңүздүн көйнөктөрүңүздү ушундай улуттук стилде кийинип жүрөсүзбү ар дайым? Эми ар дайым деп айтпайм, бирок көбүнчөсү ошо өзгөчө айлапага барганда белдемче эң жакшы кийим болуп эсептелет. Бул сиздики, белдемче деп. Баягы отуруп турганга кийинен, баягы кайнага, кайын журт деген болот, анан кийин белдемчени көп кийем. Анан албетте той топурга улуттук кийимдерди кийгенге аракет кылам. Ушул биздин кыргыз айымдарынан сырткары дагы башка улуттун өкүлдөрү да сиздерге буйртма беришеби? Ооба. Кийим жагынан көп деп айтпайм, бирок биздин ошо кол өнөрчүлүккө кызыгышат да. Эң жакшы, Перизат эже, чоң рахмат сизге. Мына Кыргыздын улуттук када салтын, өнүктүрүп, мындан ары дагы ишиңизде ийгиликтерди каалайбыз. Пери этно ишканасынын жетекчиси Перизат Тойчубекова эжекебиз жана дизайнер Айгерим Бактиярова жана ошондой эле биздин супсулуу болгон модель кыздарыбыз Бегим Ай менен Алия болушту. Сиздерге чоң рахмат. Чоң рахмат. Убакыт бөлүп бизге кыргыз кыздарына ушундай сонун септерди даярдап жаткансыз. Өзүбүздүн маданиятыбызды өнүктүрөлү, өзүбүздүн көйнөктөрүбүздү кийели. Жакшы. Рахмат. Биз өзүбүз тууралуу айта турган болсок, Акмарал экөөбүз бүгүн өзгөчө кийинип чыкканбыз. Анткени бул да болсо биздин Кыргызстандын баягы жаш муундарынын кылып жаткан аракети десек болот. Жумушу. Бугу свитерс дүкөнүнө терең ыраазычылык билдиребиз. Жылуу жана ыңгайлуу, сапаттуу свитерлер үчүн чоң рахмат. Биз болсо 1 саат бою сиздер менен бирге болдук. Коштошчу убакыт да келип калыптыр. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр ойдогудай өтсүн. Сиздер менен Ажирет Осмонов жана Акмарал Айыпова болдук. Кийинки көрүшкөнгө чейин достор.